Кыргызстан Мадумаров. Ичара тытышуу ошол жерден башталып атат. Ичара тытышуунун демилгечилери жогорку кеңеш эмес. Же маалыматсыз отурган эл эмес. Ичара тытышуу ошол жердеги турган саясий сасыктыктан болуп атат. Эч кандай жашыруун нерсеси жок. Султанбай Айжигитовдун айтып аткан маселелери бүтүндөй керек болсо дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында ойноп жүрөт. Ошондуктан так ачык маалымат болуш керек. Эгерде эреже ушундай бекитилдиби, бул маселе аягына чыкканга чейин бул көтөрүлбөй турсун деген маселени көтөрүп чыккан аткаруу бийлиги болуп атат. Ызылдатып аткан, тызылдатып аткан аткаруу бийлиги болуп атат бүгүн. Баягы өзүн өзү мындай бир булгап алган жигит башка жакты сен булгадың дегендей эле сөз болуп атат бул маселе. Ошондуктан титиребестен, коркпостон бул маселелер керек болсо өтө чоң жогорку трибуналардан айтылды. Бирок айтылган менен кыргыз бийлигинин ортосунда эки ажырымды пайда кылды. Бирөө айтат агрессор дейт, бирөө айтат эч кандай агрессия болгон эмес дейт. Мына ошол азаматтар өздөрү тактап алсын биринчи маселени. 10 секунд. Ошондуктан мына жерде депутаттар эл менен жолугушуп келгендеки элдин пикирин айтабыз дегенде, давайте жабык эшик артында, давайте токтотолу деген маселени токтотушубуз керек Талант Мамытович. Бул жерде депутаттын өзүнүн пикири. Жашыруун эч кандай сыр жок. Тескерисинче кечигип айтып калып атабыз көпчүлүк маселелерди. Тилекке каршы ушундай.